Эркектер Марстан, аялдар Венерадан. Джон Грейдин бул китеби 1992-жылы сенсацияга жана бестселлерге айланган. Жыныстар ортосундагы айырмачылыктар албетте баарыбызга түшүнүктүү. Ал эми аялдардын өзгөчө логикасычы? Бул патриархалдык режимдин колдоочулары ойлоп чыгарганыбы же чындыкпы? Ал эми аялдардын эмоционалдуулугуна карама-каршы келген эркектин рационалдуулугу жана агрессивдүүлүгүчү? Чындыгында эле аял менен эркектин жыныстык белгилери гана эмес, мээлери да айырмаланабы? Ал эми жогорудагылар болбогон жөн гана популярдуу психологиябы? Окумуштуулар мурда эле эркектердин баш мээси аялдардыкына караганда орточо эсеп менен 100 граммга оорураак экендигин байкашкан. Бирок муну менен когнитивдик таанып билүүчүлүк жана эмоционалдык процесстердеги айырманы түшүндүрүүгө мүмкүн эмес. Ага кошумча талаш тартыштарда эркектин баш мээси салмактуураак болгону үчүн ал акылдуу деген аргументти пайдаланууга болбойт. Киттерди карап көрсөк, алардын баш мээсинин салмагы 9 килограмм болгону менен бул киттер математика же философияда адамдарга караганда алда канча акылдуу дегенди түшүндүрбөйт. Ошондой эле мээ менен дененин салмагынын туура келүүсү өтө маанилүү. Бирок эске алуучу нерсе кумурсканын мээсинин анын денесинин мээсине болгон туура катыштыгы 4/1 түзөт. Эгер адамдарда ушундай болсо, биздин башыбыз 20 килограммга жакын болмок. Ал эми бул бизди бир аз да болсо акылдуу кылаар беле белгисиз. Себеби кеп мээнин өлчөмүндө эмес, кеп анын өзгөчө нейрондук клеткалардын жана байланыштыргычтардын санында, өдөнүрөөк айтканда мээбиздин сапатында. Мына ушинтип эркек менен аялдын мээсин салыштырууда окумуштуулар бир аз жаңылышкан. Бир аз мурун Израиль өлкөсүнүн Тель-Авив университетинин окумуштуулары муну түшүндүрүү максатын коюшкан. Алар эки жыныстагы 1400 адамдын мээсинин шарттуу сапатын анализдешкен. Биздин процессордун ар кайсы бөлүгүндөгү структуралардын түзүлүшүн карап чыгышып, чындыгында айырма бар экендигин аныкташкан. Бул гиппокамп деп аталган мээнин өзгөчө түзүлүшү. Ал эске тутуу, эмоцияларды калыптандыруу жана көңүл буруу процесстеринде катышат. Көрсө, орточо жалпысынан алганда эркектердин сол гиппокампы аялдардыкына караганда чоңураак өлчөмдө болот экен. Бирок ошол эле учурда кээ бир эркектердин сол гиппокампы аялдардыкындай эле өлчөмдө болгон. Түзүлүшү боюнча айырмаланган ар түрдүү жыныстагы адамдардын мээсинин дагы бир катар өзгөчөлөнгөн зоналарын бөлүп көрсөтүү менен израилдик окумуштуулар адамдардын 55% эркектер да, аялдар да катардан сырткары разрядка туура келип калгандыгын байкашкан. Алардын мээсинин жок дегенде бир бөлүгү карама-каршы жыныстагы адамдардыкы менен окшош түзүлүштө болгон. Ал эми мээси толугу менен өзүнүн жынысына туура келген аялдар жана эркектердин саны болгону 8%ды түзгөн. Демек, бул изилдөөгө таянуу менен Венера, Марс жана жыныстар ортосундагы глобалдуу айырмачылыктар жөн гана сөздөр экенин ишенимдүү түрдө. Бирок, кайсы жыныс болбосун, адамдын баш мээсинде нейрондук байланыштар да бар. Аларга 2013-жылы Филадельфиялык окумуштуулар өзгөчө көңүл бурушкан. Алар орточо эсеп менен алганда эркектердин ар бир жарым шарынын алдыңкы жана арткы бөлүктөрү бири-бири менен тыгыз байланышта болсо, ал эми аялдардыкы жарым шарлардын ортосундагы байланыштары күчтүү болгондугун аныкташкан. Бирок тилекке каршы бул маалыматтардан белгилүү бир жыйынтык чыгарууга болбойт. Эркектердин баш мээсине келип түшкөн маалыматтар жана кайтарым аракети ортосундагы байланыш күчтүү болсо, ал эми аялдарда рационалдуулук, интуитивдик процесстер менен тыгызыраак байланышкан деп божомолдоого болот. Бирок бул илимий маалыматтарга таянган куру сөз болуп калат. Кайрадан эле, бирок адамдын баш мээсинин калыптанышына таасир эткен гормондор дагы бар. Алардын эң негизгилеринин бири жатын ичинде өнүгүү мезгилинде өзгөчө мааниге ээ болгон тестостерон. Негизи бул эркектик гормон болгону менен аялдарда да аз өлчөмдө иштелип чыгат. Саймон Барон Коэн. Жок, Саша Барон Коэн эмес. Кембридждик психиатр. Эненин жатын сууларындагы тестостерондун саны менен балдардын андан аркы өнүгүшү ортосундагы байланышты байкаган. Мисалы, тестостерон канчалык көп болсо, бала ошончолук кеч сүйлөп баштаган. Ошону менен катар анын адамдар менен болгон көрүү байланышын түзүү оор болгон. Барон Коэн андан ары аутизм, бул дегеле калыптануусунда тестостерондун көптүгү күнөөлүү болгон эркектин баш мээсинин радикалдуу түрү деп божомолдогон. Башкача айтканда, логикалык ой жүгүртүү мүмкүнчүлүгү жогору, ал эми кайгыруу жөндөмдүүлүгү төмөн. Чындыгында бул теорияны бардык эле окумуштуулар колдогон эмес. Бирок бул башка окуя. Дегеле бул жөнүндө бир тараптуу жыйынтык чыгарууга мүмкүн эмес. Ал эми эркектердин ылабоосу, аялдардын тар логикасы жөнүндөгү тамашалардан азырынча карманып турганыбыз жакшы болот.